жайыт жөнүндө жакшы чечим чыгарбаса уже болбой турат. Себеп дегенде биздин Нарын областынын жалпы жайытынын 60-65% Ат Башы районуна караштуу да. Административдик территориясы боюнча. Бирок 2009-жылы жайыт мыйзамы чыккан учурда жайыт мамлекеттики. Бирок жайыт ар бир айыл өкмөткө бөлүнгөндө Советтер Союзунун учурундагы колхоз соттогучторго чек кандай болсо ошол бойдон калтырылсын деп чыгарып койгон да. Бул жерде 20-жылга чейин бир бүттү, андан мурун бүткөн, эми кайра 30-жылга чейин УДП деп коюшту. Ушул УДПнын негизинде жайыт боюнча чыр-чатак өтө көп болуп атат да. Ат Башынын малчылары келип отуруп, чыр салып, сарай салып, күткө салып, ушундай иштер кылып атышат. Эмне десе силердин узартылган мөөнөтүңөр бүтөт, биз баары бир алабыз дейт да. Кыргыз Гипрозем мамлекеттик ишканасынын берген маалыматы боюнча Нарын районунун Учкун айыл аймагы Ат Башы районунан 34.039 гектар жайыт жерин узак мөөнөттүү пайдаланууга алышкан. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019-жылдагы номер 644 токтомунун негизинде узак мөөнөттүү пайдалануудагы жайыт жерлеринин мөөнөтү 2030-жылга чейин узартылган. Ошондой эле ушул эле токтомдун негизинде узак мөөнөттүү пайдаланууга берилген жайыт участокторун пайдалануу үчүн жайыт жыйындарын чогултуу, пайдаланууга алган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан ишке ашырылат. Ошондой эле бул жыйындар жайыттардын инфраструктурасын жакшыртууга жумшалат. Ал эми узак мөөнөттүү пайдаланууга берилген жайыт участокторун пайдалангандыгы үчүн жер салыгы Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык жер участогу эсептик каттоого алынган жери боюнча төлөнөт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жер кодекси, Кыргыз Республикасынын жайыттар жөнүндөгү мыйзамдарына ылайык жайыттар бул мамлекеттин менчиги болуп саналат. Алар ижарага жана суб ижарага берилбейт.